Арабаев атындағы мұғалімдер бар екен. Айгүл Жапаровна менен ушаяқтың таныш поддержкасы дейді. Аларды бетке айтқан болбай туятыңар. Сіздер ішіңерді білгіле. Шында қанты ректор болсын, аял, Арабаев, диттақ талқаланып отыр. Айгүл Жапарованың атыны сатпасын. Жылдыз Бақашева, Айгүл Жапарова, Садыр Нұрғожоевтер түрмеде жатқанда біз жүргенбіз. Жылдыздар қылпылдап, ошол мезгилде Атамбаевтардың қолтығына кіріп, ошол мезгилдегі чиновниктердің гүлі болып тағылып жүрген. Жылдыз Бақашева, қайсы бетің мен сені чұқып шығам. Өтті көп фактыларың бар. Бұл протоколын алса, мындай протокол жазатты мінеке. Бұны 5-ші класстың оқушылары дағын ұшындай протокол жазбайды. Мінеке, жазған жоғырғы соттың Мусаев жетектеген, мінеке, Мусаев, мінеке, Жомартов, ұшылар мұндай, бұны ұшындай жоғырғы соттың судьяларының протоколы ұшындай болса, қалғанын ойлып қойыңыздар. Случайно көріп қалсам, уже бұл Султанбаевның телефон жүреді. Очень срочно продается действующий колбасный цех 16 соток, 3 базы, жилье, $95,000 сатып. Мен есім ойлады, ұшытып қалдым, аяқтыдағы башқа үйлерді да сатып жүреді, сдаю дейді. Очень срочно дағы бір бизнес сатып жүреді, тоже $95,000. Малабаев Нұрбек Қырғызбековичті қорғап жүршіп, бүгін күнді Айыл шаруа министрлігінде іштейді. Мына 2 жолы қозғалған қылмыс іші бар. Мына 2017 жылы 49 эпизодменен қозғалған қылмыс іші бар. Мына деледі. Мына 2007 жылы қозғалған қылмыс іші бар. Мына көрсе, мына бір қанша жылдан бері қылмыскерлер ушынтып эле ар кимди алдап, акчасын алып, биздин укук коргоо органдары менен бөлүшүп, ушинтип жүрө берип, көнүмүш адатка айланып калган да. Орусчасынан айтканда сговорго барып алып, ушу карапайым эл төлөп берейин десе дагы, ошого мөөнөтүнү жылдырып, же болбосо графикке коюп берейин десе дагы, графикке коюп бербей элди кыйнаган фактылар бар. Туугандары ошо Ашыркожоев деген МВДда зам министр болуп иштеген Эркебек Ашыркожоев дегендин туугандары болот экен. Ошо тууганына таянып, ушул жерде да бир канча ирет айтканбыз. Бирок бүгүнкү күндө дагы тергөө иштери жүрбөйт. Бүгүнкү күндө дагы ГСУга барып арызданабыз, бардык жерге барып күйүп-пышып айткан менен биздин ушул коргоомдогу ушулардын бардыгын мен ишенимдүү өкүлдөрүмүн. Бир дагы жыйынтык чыгарбай, карга-карганын көзүн чукпайт. Решение профсоюз 2 жыл 5 жыл мен уже сабак берип иштеп атам мен, акталып атам. Толук стипендия төлөшпөйт. Мына оригинал турат, Курумбаевлар, Зайниевдикиде турат. Анан булар сен дейт, апрель айына анткени сен ушуга кол кой дейт. Анан акчаңды беребиз дейт. Мен сабак берип атсам да. Кандай ушундай болсун? Урматтуу Facebook көрүүчүлөр жана YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн биздин кезектеги дагы түз эфирибиз ушул качан болсо дагы эле бизде ушу соттордон адилеттик таппаган, укук коргоо органдарынан, прокуратура, милиция кызматкерлеринен ыдып көрүп, ушул мезгилде дагы тергөө иштери жүрүп жатса дагы ал бурмаланып, кандайдыр бир белгисиз себептер же болбосо жогору жактын таасирлери аркылуу ушу тергөө иштеринен дагы ушундай жабыркаган элдер биздин коомубузда өтө көп. Ошонун айрымдары ушул жерде катышып отурат. Ушул учурдан пайдаланып, мен өзүбүздүн коомдо келе албай, бүгүнкү күндө ошол адилетсиздиктин айынан оору болуп калган Гүлжамила Кудайбердиева бүгүн рак деген немеси чыгыптыр. Ошо ал дагы ошо стресстен болуп жүрүп отуруп, бүгүнкү күндө аябай ооруга да кабылданып, ошол суранып, ыйлактап суранып атат. Эжеке 2 жылдан бери Ленский тергөөдө мен ишим жүрбөй, 1 жыл Эркова деген тергөөчү анын ишин катып алып, акырында мына ал киши бүгүн оорукчан болуп калды. Үй бүлөсү, күйөөсү 1-чи топтогу майып, 9-10 бала менен бүгүнкү күндө Үйсич банк үйүн тартып алып, сыртта калып отурат. Экинчи дагы айта турганым, эң алыскы Баткен областында Ботаяров деген 2-чи топтогу майып бүгүнкү күндө 1-чи топко айланып калды. Көчөдө 1 жылдан бери жүрөт, Афган согушунун ардакери. Ушунчалык аянычтуу тагдыр. Андан кийинки дагы бир айта турган кишим Караколдо Матниязова. Барсаң эле Матниязованын иши жакшы бүтүп атат, бири дагы бүткөн жок.
Дагы көп дубай саламдар бар. Эми акырында эгер убакыт болсо айтармын, бүгүнкү күнү мына Жалал Абад областынан келип, ушунчалык жабыркап канча жылдар бою өзүнүн маселесин өзү чече албаган биздин Жалал Абад областынын координатору Егенбердиева Сылаңкан айым баштап бериңиз, анткени алыстан келдиңиз. Урматтуу интернет көрүүчүлөр, Facebook колдонуучулар, ушу бөлүшүп коюңуздар деп айтайын. Ушул эфирден пайдаланып мен Кыргыз Республикасынын президенти ажообуз, атабыз Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Жаңы эле ушу мыйзамдуулукту көзөмөлдөйт деп президент чоң ишеним менен койгон башкы прокурор Максат Кубатовичке кайрылам. Анан ушундай бүгүнкүдөй ушу бийликке сабаташ кылып жаткан судья курамдарына жогорку соттон баштап бүгүнкү чейинки сот прокуратуранын кызматкерлерине көзөмөлдөгөн ушу Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылам. Анткени мына бүгүнкү күндө биз эңсеген бийлик мезгили келип, мына 4 жыл болуп атат, бирок бүгүнкү күндөгүдөй айрыкча мына соттук система мыйзамсыздыктын туу чокусуна чыкты деп айта алам. Анткени мынакей мен өзүм ишим боюнча өзүм да жабырлануучумун. 2017 жылы бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинде иштеген Нурбек Малабаевга козголгон кылмыш иши алдамчылык фактысы менен 2017 жылы 166 берененин 4 бөлүгүнүн 2 пункту групповой булар козголгон кылмыш иши ошол мезгилде тергөөдөн бурмаланып, Сулайманкулова Тамара менен делосы 2-ге бөлүнүп сотко өткөн, бирок соттон бириктирген. Мына бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй, мына 7 жылдын убактысы болду, айлар жылга созулуп келүүдө да. Мына ушул мезгилде 2020 жылдары, 21 жылдары президент дагы ошол иш-чара менен аракеттенгенде мезгилде, бирок мен ал мезгилде да кайрылып келдим. Курманкул Токтаралиевичтин убагында ошол башкы прокурор болуп турганда болуп көрбөгөндөй мыйзам каалагандай калчашты да, мына прокуратура, сот кызматкерлери. Мына ошол эле тактика мына бүгүнкү күндө да кайталанып атат да. Мисалы ошол Малабаевдин козголгон кылмышында тергөө айыптоо корутундусунда, тергөө учурунда алган суммалары жазылбай сотко өткөн. Ошол сотто 4 айлап, 8 айлап соттук процесстери жүргөн эмес. Анан бирок кайрадан ротация болгондо тергөөгө соттон 2022 жылы 23 августта соттон кайрадан тергөөдө кетирилген мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн прокуратурага кайтарылган болчу. Бирок ротациядан кийинки барган Жалал Абад шаарынын прокурору Рысбек Айлчиев аттуу кызматкер, прокурор кызматкери бир да тергөө жүргүзбөй, өзүнүн жаңы эле эч кандай тажрыйбасы жок Спабековго тергөө ишини берип, биз 10 мүнөттүк гана баарлашуу болгон. Тергөөгө чакырды, мен бардым, сумманы көрсөттү, мен айттым, буга макул эмесмин, мына момундай. Ал болсо оозун толтуруп миллион долларларды сүйлөп, $53,000 сага берем, $153,000 берем деген мен айттоо актысына кол койгондору бар. $10,000 түзгөн договорлору бар. Мына ошолорду ачыктан бурмалап, сомго айлантырып туруп, кээ-бирлерин жазбай мага айыптоо корутундусуна айыптоо актысын көрсөтүп атканда мен сага ишенбейм, ишенбөөчүлүк келтирем деп мен жазып берип чыгып кеткенмин. Мен чыгып кетип атсам, тиги Малабаевдин адвокатын чакырып койгон экен, мурунку ГКМБда иштеген Маат Жакыпов Ахмат деген кызматкер кирип келе жатып канны көрдүм дагы, ошондон эле шекшинип калып мен Жалал Абад областынын прокуратурасына барып ишенбөөчүлүк көрсөтүп арыз жазгам. Алар жок, бизге ала албайбыз областка дегенне мен башкы прокуратурага келгенмин. Башкы прокуратурага келсем, мен мынакей 10 ноябрь 2022 жылы ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыгып атсам,
14 ноябрь 2022 жылы Бишкекке башкы прокуратурага келдим. Ал мезгилде ошо прокуратурада тергөө бар болчу. Сиздер алып бериңиздер деп бул жака келсем, жолдо келе жатканда звонок эткен Спайбеков келип кол коюп кетиңиз дегени. Мен айткам, мен кандай кол коем, эгерде бир жерде тергөө жүргүздү. Мына ошол күнү булар эч кандай беттештирбей, тергөө жүргүзбөй сотко өткөзүп койгон да мынакей. Андан кийин мынакей соттук процесстен мен кээ бир сотторго дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Айрыкча ошол Жалал Абад шаардыкын да иштеген Сарыбаевга азыр жумуштан кетсе дагы азамат ушундай соттордун көбөйсө экен деп тилейм. Ошол Сарыбаевга мен бүтүндөй өзүмдүн өтүнүчүмдө мына момундай дооматтарымды айыптоо актысында 256 беренедеги кетирилген 268, 271, 78 беренедеги кемчиликтерди билип туруп, сиз эмнеге өндүрүшүңүз калдыңыз, момундай кемчиликтер бар, кайтарып бериңиз деп өтүнүч келтирсем, 2023 жылдын 13 январында кайрадан 3-чү жолу ушул кылмыш иши соттон тергөөдө кетирилген мүчүлүктөрдү жоюу үчүн прокуратурага кайтарылган. Кайтарган ишти булар областтан, Жалал Абад областынын соттору жөн колуңдан эмне келет эле дегендей кылып бузуп салды. Кайрадан шаар карасын деп. Анын мен кассациялык даттануу жаздым. Кассациялык даттанууда мына 23 жылда мен ушул жерден сиздерге белгилеп айтайын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей бүгүнкү күндө жогорку соттун судьялары ачыктан ачык колуңардан эмне келет деп эч кимди туутпай калды. Мына ошондо 23 жылдын 23 майында булар мен через факс аркылуу справка жөнөткөм, соттук процессти башка күнгө жылдырып коюңуздар деп чыгып. Мына ошондо мынакей 23 жылы 23 майда соттук процесс өткөзбөй туруп чечим кабыл алып койгон. Мынакей токтому, мына протоколун алсам, мына момундай протокол жазат да мынакей. Буну 5-класстын окуучулары дагы ушундай протокол жазбайт. Мынакей жазган жогорку соттун Мусаев жетектеген, мынакей Мусаев, мынакей Жоомартов, мына ушулар момундай, буну мына ушундай жогорку соттун судьяларынын протоколу ушундай болсо калганын эми ойлоп кое бериңиздер. Мына анан мен ушул мыйзамсыздык боюнча жогорку соттун төрагасы мына Базарбек Замирбек Курамаевичке келген. Сизде момундай мыйзамсыздык болуп атат депчи. Кайрадан каралсын деп, кайрадан карал деп, кайрадан дагы жазсам, экинчи жолу каралбай тиги шаарда каралып атыптыр деп, кайрадан кайтарып койду да делону. Аргасыздан азыр каралып атат, бирок мынакей уже эми болсо тиги мөөнөт өттү деп, мына 1 жылдай убакыт болду, күбөлөрдү чакырабыз деп прокуратура же күбөлөрүн чакырган жок. 7-8 айдан кийин бул жактан Бишкектеги күбөлөр бар болчу, алардан кат алып барышкан. Иши кылса мынакей эми мен өткөндө ошо Жалал Абад шаарынын прокурору Шеналиевке буга чейин да бир канча жолу кайрылып кирсем, срок давности өтпөдүбү дейт. А эмне үчүн срок давности өтөт? Эгерде кылмышкерлер камалбай атса, кылмышкерлер корголуп атса, айтайын дегеним, мына өткөндө президенттин тапшырмасы менен 17 август ушул 2024 жылы Бакыт Эргешевич жетектеген прокуратура кызматкерлери бар. Анда дагы айтып мен арыз бергенмин, ушу кызматтык иликтөө жүрсүн депчи. Бирок кызматтык иликтөөнү тилекке каршы ошо башкы прокуратуранын кызматкери Масалбекова деген айым кайрадан Жалал Абад шаарынын прокуроруна жөнөтүп коюптур. Айтайын дегеним, мына өзүм келип ушул жака башкы прокурордун кабыл алуусун суранып, кечээ коом атынан дагы барып, мына 3-4 жолу бардым. Ушу башкы прокурордун кабыл алуусун суранып атам. Кызматтык иликтөө жүрүп, өзү башкы прокурор ушу Асаналиев келгенде менде аябай чоң кубаныч болгон. Анткени өзү мурун тергөөдө жүрүп, прокурордук кызматты билген, тергөөнү билген бир канча тажрыйбалуу прокурор деп ишеним артып жатам. Кызматтык өзү жогорку кеңеште дагы прокуратура кызматкерлеринин тиги тазалануусу керек деп айтты. Ошондуктан айтайын дегеним, ошо менде чоң үмүт бар.
ушул мезгилге чейин элдин тагдырын каалагандай калчап өзүнүн кызыкчылыгын козгогон, сотуну дагы бүтүндөй соттук чечимдерди, мыйзамсыз чечимдерди көзөмөлдөгөн прокуратура кызматкерлери ушул соттордун үстүнөн дагы кылмыш ишин козгоп, коом тазаланбаса болбойт. Анткени мында жакшы иштер жүрүп жатат, өндүрүштөр, заводдор ачылып, мына ушуларга чоң, мисалы биз деле ошо 7 жылдан бери соттук ушундай алдамчыларды артынан кууп, соттор менен алек болбой, өзүбүздүн ишибизди кылып, коомго керектүү иштерди жасайт болчук. Ушинтип алакта тушоодой баса албай жүргөнүбүздөн көрө. Анан дагы айтайын дегеним, мына бүгүнкү күндө ушул эле жогорку соттун судьялары, мына мен эмеге тиги Бостонова аттуу айымдын ишенимдүү өкүл болуп дагы сотко катышып атам. Мына 2 жолу мынеки жогорку соттон соттук процесс өткөн жок. Мына кечээ дагы болду, мынеки ошо Байтүшүн банкы менен жарандык соттошуп атат. Мынеки урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылам, урматтуу прокурор Максатбек Кубатовичке кайрылам. Мына могу жерден мынеки Жалал Абад шаарынан чыккан, Жалал Абад областынан чыккан чечим. Мына булар каякты карайт соттор? Мынеки могу жерде жазып атат. Мына 2670 сом карызды кайтарууга жумшалган чыгым деп, муну долларга көбөйтүп туруп, мынеки 47.437.000 сом өндүрүлсүн деп айтат. Бул дегени мына 2670 сомду банкка 47.437 сом кылып өндүрүп атат. Мына эмне үчүн ушуну соттор карабайт? Ушул чыгым каяктан келди? Эмне мынча? Эсептесең, мисалы 1738%ке өндүрүп атат да. Мына кечегинде мынеки өткөндө дагы мындан 3 ай мурун жогорку соттон жөн эле мөөнөт өттү деген шылтоо менен карабай коюшкан, бирок мөөнөт өткөн жок. Анткени август айынын 28-inde Жалал Абад областынан чечим чыкса, 18 октябрда кассациялык даттануу жазып тапшырган. Булар мамлекеттик алымды төлөгүлө деп кайтарып берген. Кайра булар төлөп кайра кайтарышкан. Мына ушундай мыйзамсыздык болгондо дагы ушул мына жогорку соттун судьяларында болуп жатат. Мен айтайын дегеним, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Максатбек Кубатович, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушу Жалал Абадка барып атасыз. Ушу соттук системаны бир көзөмөлдөңүзчү. Бир эле мен эмес, мен президентке караштуу антикоррупциялык Деловой совет менен меморандум народный надзордагы Жалал Абад областынын координатору болуп, бир канча какшап, даже кээбилери мына өлүп алам деген адамдар толуп кетти. Айтайын дегеним, ушул мына эртең Кудай буйрса чоң ишеним бар. Максатбек Кубатбекович 4-күн сизге жолугушууга киребиз деп деген максатым бар. Кызматтык иликтөө жүргүзүп, кээ-бирки кызматкерлериңиз кетсин. Эмне үчүн кыргыз эли ушу айлык алып иштеп, өзүбүздүн уул кыздарыбыздан качанга чейин тонолобуз? Качанга чейин ушул кылмышкерлер сот прокуратура тарабынан ушундай корголуп жүрө берет? Анткени булардын чоң кызыкчылыгы бар. Мен айтайын дегеним, мына ушул Малабаев Нурбек Кыргызбековичти коргоп жүрүшөт. Бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинде иштейт. Мына 2 жолу козголгон кылмыш иши бар. Мына 2017-жылы 49 эпизод менен козголгон кылмыш иши бар. Мына делодо, мына 2007-жылы козголгон кылмыш иши бар. Мына көрсө, мына бир канча жылдан бери кылмышкерлер ушинтип эле ар кимди алдап, акчасын алып, биздин укук коргоо органдары менен бөлүшүп, ушинтип жүрө берип, көнүмүш адатка айланып калган да. Анда эмне үчүн бизге мыйзамдар жазылды деген ойду айткым келет. Сөзүм акырында айтайын дегеним, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге дагы бир канча жолу жазганмын мен, президенттик администрацияңызга бир канча жолу барганым, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Ошо өзүңүз бүгүнкү күндө бизде алдыбыз 28 жыл, артты эң болбоду дегенде бир 4 жылдан берги жабыркаган сот, прокуратура, тергөө кызматкерлеринен жабыркагандар бар. Ошолорду бир кабыл алсаңыз, кабыл алып, бир ошо сизге чоң ишеним көрсөткөн элдердин бир батасын алып, бизге дагы бир чоң
таяныч болуңузду суранабыз. Анан Камчыбек Кыдыршаевич ишиңизге сиз дагы ушу Жалал Абадка барып атасыз, бирок эч качан мен жол калбай атам сизге. Сизди ошо УКМКңызга дагы арыздарды жазгам, бирок каралган жок. Ошо кабыл алууңузду суранам. Ушундай бүгүнкүдөй эл ошо соттук системадан мөгдөп түшүп калышты да. Мен сиздерге заранее рахмат айтам. Ишиңиздерге ийгилик болуп, өлкөбүздү өнүгө берсин. Бирок соттук системаны көзөмөлгө алып, тазалануусун суранам. Рахмат чоң. Мага ишенимдүү кат берген Мусаева Азизахан деген айым бар да. Азыркы күндө Айыл банктан кредит алып, алданып калып, ал кредит алган күйөө баласы качып кетип, ошон төлөп берейин деп азыркы күндө 10 жылга бир сурок мөөнөт сурап атат да. Аны такыр албай жатат. Себеби бул төлөй турган эч нерсеси жок деп бүгүнкү күндө ошентип булар улуттук банк менен биргелешип алат экен. Ошондой эле укук коргоо органдары менен биргелешип алып, орусчасынан айтканда сговорго барып алып, ушу карапайым эл төлөп берейин десе дагы, ошого мөөнөтүнү жылдырып, же болбосо графикке коюп берейин десе дагы, графикке коюп бербей элди кыйнапкан фактылар бар. Дагы бир факты бар биздин немеде. Себеби ушундай төлөп берейин деп кечээ күнү мына Айнагүл деген айма депозитти төлөп берейин десе дагы депозитти төлөбөй, булар шунчалык анын канын ичип, натыйжада 12 жылдан кийин үйүн талкалап, бүтүндөй эшик терезесин сындырып, бул деген көздөн көп каракчылык менен тоноо болуп атат. Ушундай эле мисал кышындасы биздин Молдахматова Үрскүл эжебизде болду да. Ал болсо ошо жетекчиси эң туугандары ошо Ашыркожоев деген МВДда зам министр болуп иштеген Эркебек Ашыркожоев дегендин туугандары болот экен. Ошо тууганына таянып ушул жерде да бир канча ирет айтканбыз. Бирок бүгүнкү күндө дагы тергөө иштери жүрбөйт. Бүгүнкү күндө дагы ГСУга барып арызданабыз. Бардык жерге барып күйүп пышып айткан менен биздин ушул коргоомдогу ушулардын бардыгын мен ишенимдүү өкүлдөрүмүн. Бир дагы жыйынтык чыгарбай, карга көзүн чукпайт. Демек, Кыргызстандын жашоочуларынын бардыгы эле чоңдордон тууган уругу жок экен да. Ушул нерсе өтө бизди жабыркап, бүгүнкү күндө эл толкуп, азыр ушу булар кечээ күнү жөө жүрүшкө жүрөбүз дегенден койгулачы деп кечээ жогорку кеңештин депутаттары менен жолугуштук. Андан барып башкы прокурор менен жолугуштук. Азыр саат 3-тө ГСУнун жетекчилери менен жолугушабыз. Бирок жолугушуудан жыйынтык чыкпай жатат. Азыр бир гана үмүтүбүз ушу эл депутаттарынын кеңсесинде жогорку кеңештин жыйындар, чоң жыйындар залына 200-300 ушундай жабырлаучуларды алып келип алып, президентке үнүбүздү жеткирбесек башка аркабыз калган жок. Мен Аралбаева Гүлнара Чалаказаковна, колбасный цехтин хозяйкасы, Сокулук районунда село Достук Д1-деги колбасный цехинде алдат Султанбаева деген бир мошенница, действительно мошенница. Мен жалгыз эле алданган жокмун, дагы кишилер бар экен, бирок алар чыкпай атат. 2010-жылы мен авария болуп калып, 3 жыл үйдө жатып калдым. 2009-жылы ноябрда банктан $60,000 алгам. Колбасный цехинде трансформатор орноттуруп, иштердин баарын, награждение жасап, ремонт жасап, оборудованиялардын баарын эксира коюп, жакшынакай кылып иштеп жүргөм. Анан кийин ушу авариядан кийин 3 жыл тура албай калгандан кийин шаарда центре города двухкомнатный евро квартирамды сатып, банкты жаптым. Оруп жатканда арендага бир түрк балдар 6 ай иштешип $1,500 төлөшүп, аны да банкка өткөздүрдүм. Общий сложности баягы $60,000 аягына $90,000 кылып жапканга туура келди. Анан үйдү сатып, акчаны төккөндө баягы остатка калып калды $19,700 деген.
Анан банкта балдарга сүйлөшүп бир вечерний Бишкек деген газетага могу Султанбаева деген аял, аты биринчи таанышканда Асель деп таанышкан. Могу рекламага чыга берет экен, үйлөрдү сатат экен. Аяка мынтип жазып коюптур, услуги дегенден. Помогу получить кредит, перефинансирую, перереференсирую дейт. Анан ушу мага керек экен деп чалып экөөбүз сүйлөшүп, анан кийин таанышканда Асель деп таанышкан. Анан мен барып жеримди көрсөттүм. Колбасный цех, 16 соток, суусу бар, свети бар, трансформатору бар, со всеми условиями, жильёсун бар, бүт оборудованный, такшынакай действующий бизнес. Просто авария болуп калып, балдарым иштеп атты, арендаторлор иштеп атты, моундай жапжакшынакай иштеп аткан кезде. Анан макул болду, жардам берем эже деп. Анан кийин ал жаңы жылдын асты 14 жылдын аягы болчу. Анан тиги банкта балдар менен тааныштырып койдум, могу эже жардам берем деп атат, 19.700 жаап берем дейт. Анан мен иштейин, мага да тиги акча чыгарганга башка банктан чыгарып беребиз деп атат деп. Эдил менен тааныштырып койдум. Анан кетти, эже мен кызым Турцияда иштейт, жаңы жылга ошол жака чакырып атат. Анан кийин бир айдан кийин келип, мен жаап берем, чыгарып берем цехиңизди деп. Анан мен аны жөнөттүм. Чучук-пучук колбаса тоок-соок жасап кетти. Жаңы жылдан кийин 27 январь 15 жылы мени чакырып атат. Гүлеже келиңиз банкка, РСК банкка дейт. Мен китеңизди чыгардым деп. Мага айтпай дебестен эле 3-4 транш менен менин счетума өзү 19.700 төлөптүр. Анан кийин февральда уже следующей неделе мага чалат. Гүлеже кредит сизге чыкпайт экен, мага да чыкпайт. Анан кийин мен кызыма жазып бериңиз дейт. Абая банкка чакырганда 27 январь 15 жылы мага расписка жазып берди. Я Султанбаева, Гүлнара болуп калды. Эмне Гүлнара десем, кичкейимде ооруп калгам, анан ата-энем Гүлнара деп койгон дейт. Менин атым да Гүлнара. Мына, я Султанбаева Гүлнара Арстанбек получила от Аралбаева Гүлнары Чалаказаковны документы от ее колбасного цеха по адресу Достук, улица ДО1, землестроение, колбасный цех, договор купли-продаж, техпаспорт, госак от недвижимости и письмо от РСК банк. С нотариальной доверенностью, вот сюда кап, да, нотариальной доверенности мен берген эмесмин. На мое имя, чтобы заложить и взять кредит, деп мага жазып берет, бу Султанбаева. Аны мен китептерим, банкта китептеримди, документтеримди алат. Бир айдан кийин чыгарып берем, эже все нормально деп. Бир айга жетпей эле ошо кийинки жумада чалып ал, эже сизге чыкпайт экен, мага чыкпайт экен. Менин кызыма жазып бериңиз, анан мен чыгарып берем. Цехта тазаланып калат деп. Мен ары ойлонуп, бери ойлонгондон кийин айла жок, шартым ошондой. Эмне кылам деп анан кийин ишенди да, бул мен ишендирди, расписка жазды. Анан кызы мага монтип генеральный доверенность жазып берди. Биз акча колума бир тиын да алган жокмун. Өзү төлөптүр. Нотариуска барып монтип 2 мартта 15 жылы кызына жазып берип атам, Эльмирага деп. Биз денежный, бирок мен жерим ошол убакта турганы 8,5 миллион болчу. 16 соток, 250 квадрат колбасный цех со всеми условиями. Анан кийин вдруг документтеримди алып аткан кийин эметпесе акчамды берсин деп, ушундай деп, мен ошо билбептирмин да мындай иштерди. Анан ошол эле күнү 2 март кызы мага генеральный доверенность жазып берет, мына. Что я полноценная хозяйка, удостоверяет 3 жылга деп берип атат. Генеральный доверенность ушинтип, анан бир айдан кийин болду, эже акча чыгарып берем деп кармашып кеттик. Анан бир ай күтөм, жок.
баягы апрель май болуп калды. Мына майдын газетасын мына 8 май 15 жылы чисто случайно көрүп калсам, уже бул Султанбаевдин телефону жүрөт. Очень срочно продается действующий колбасный цех 16 соток, 3 фазы, жилье $95 000 сатып атыптыр. Мен эсиме ойлоду, ушинтип калдым, аякта дагы башка үйлөрдү да сатып жүрөт, сдаю дейт. Очень срочно дагы бир бизнес сатып жүрөт, тоже 95 000. И куда я попала дедим дагы. Анан кийин ошентип алданып калдым десем, тиги госрегистрге барып запрос жазадым, ага өзүнө чалсам чоха что делай болуп калыптыр, сенин ишиң эмес болуп калыптыр. Көрсө бир айдан кийин уже кызы, булардын политикасы ушундай экен да, Турциядан чыгарып коет экен ушундай сделка кызын. Анан кийин аны кайра кетирип коет экен, бир айдан кийин уже мага айтпайдан, дебестен тиги кошунасына Султанбаева кызына подругасына жаздырыптыр. Это было уже 14 апрель 15 жылы, бир айдан кийин эле. Подругасына жаздырыптыр. Анан кийин действиялар башталыптыр. Буна 15 жылы апрелде мени ошентип уже бул генеральный доверенность эчтекеге жарабай калат экен. О выселении баягы бул Алкуловадан алып алат экен доверенность. Мен выселенияга берет экен. Ансас келгенсип по наводке Султанбаевой налоговыйга берет экен, мага иш козгойт экен, что я якобы продала свой колбасный цех, налоговая полиция мени сен государствага 8,5 миллионго жериңди үйүңдү сатып 850 000 төлөп турсуң деп иш козгойт мага. Ошентип мени иш козгошуп, затаскали, кишени кийгизебиз деп ушинтип күтүп атышыптыр. А мен неберем, мынакей кичинекей неберем бар. Ал садикте балам Россияга кеткен, ушинтип өзүм жүздөп жүрсөм, анан тиги следовательге айттым да, мен колума 8 тиын да кармаган жокмун, саткан жокмун. Бул мени ушинтип алдап жаздырып алды деп. Макул эми. Андан ал иш боюнча, налог боюнча 20 жылы 7 мартта акталдым, что я не совершала эти тиги Чуйскиге апелляция сокулуктун 2 соту, Кангелтиева, Самудинов деген соттор мени күнөөлүү деп таап төлөйсүң деп койду. Апелляция жазып Чуйскиге жазсак, анан Чуйский прокурор отменге чыгарып кетип, кайра финполицияга жөнөткөндө 20 жылы 7 мартта биз не совершала преступные действия Аралбаева деп мени акташты. Биринчи иш менен. Ал болсо тиги Саирова деген дагы бир сот бар экен. Ал болсо мен сотко барбасам дагы Султанбаева Алынкуловадан доверенность көтөрүп алып, выселить деп мен жеримен чыгартып алыптыр, решение чыгартып алыптыр, выселить деп. Это было еще ошо действие мынакей 24 июль 17 жылы Саирова, Асанбекова секретарь и Султанбаев үчөө отурушуп эле тиги Аралбаеваны үйүнөн выселить этип решениени чыгарып алышыптыр. Ошентип мени үйдөн чыгарабыз деп цехимди бир сирамонтип талкалап чыгарып кетти. Мынакей эчтеке калбайт. Цехтин ичин баарын талкалаган, уурдаган, кийим кече балдардын оокаттары, мына эшиктин баары талкаланган, бул цехтин ичинин баары монтип иши каша бардыгы. Ошентти. Мени окончательно эмеде чыгарышты. 30 августта эмеге чыгарышты. Полностью үйдөн чыгарышты. Потому что ал жерде жанагы үйлөрдө салынган да бул цех, анан боякта жилье для рабочих деп салган өзүм. Чыгуу 30 жылдан бери жазган оокатымды ушу Султанбаева деген обманным путем завладел чужим имуществом в особо крупном размере деп
мен 30 август, День независимости в 18 году, чыгарышат ППСИ менен келип, милиция менен келип, небере менен мени көчөгө ыргытышат. Анан мен ыйлап, бул оокаттардын баары өзү кайра үйдү да чыгарып кетет, Султанбаева. Мен айттым да, ачкычты бердим ППСИге. Үйдү талкалаба, мына ачкычты тыштап атам, бул иш бүтпөйт, мен даттанам деп. Анткени да карашпайт, балдар эртең менен жумушка кеткен, кызым өзүнүн жумушуна, балам өзүнүн жумушуна. Мен болсо комнатамды жаап, ачкычты бердим. Ага карабастан, мына мен как законопослушный үйдөн чыгып кеттим, талкалабагыла, үйдө оокаттардын баарын талкалабагыла десем, болбостон Султанбаева эшиктердин баары ППСИ менен лом менен чыгарып, үйдү да чыгарып кетиптир, как уголь, как дрова. Анан мен президентке жазып, Совет безопасностька жазып атып, 30 октябрда ГУВДга алып келип, уголовный иш козголду, мынакей Муминов, Чуйская областная прокуратура, генеральная прокуратура бүт эмени карап атып, бул Султанбаева иш козголду. Преследует корыстные цели, обманным путем завладел чужим имуществом в особо крупном размере, 8,5 миллион болду. Бул деген 7,5 жылга соттолуш керек болчу. Бул 22 декабрь 18 жылы камакка алынат. Камакка алынса ГУВД Свердловский сотко эмеге мера пресечения Касмалиев деген сот, Свердлов район соту, домашний арестке чыгарат, якобы тиги место жительствосы бар экен, анан Султанбаева применяется меры по возмещению ущерба потерпевшей деп домашний арестке чыгарат. 24 декабрь 18 жылы домашний арестке чыгып, анан бул иш уголовный иш сокулукка жөнөтүп атат. 24 декабрь күнү, ошо күнү мен тиги налог боюнча сокулукта уже кыш болуп калды да, мен август үйдөн чыгаштым. Кышында тиги налог боюнча сотто жүрөм, кичинекей кызым менен квартиралап жүрөм, кийимдерим жок, дөшөнчүм жок, кичинекей баланын оокат эчтеке жок, бир жерде жашап атабыз. Булар мага чалат. Гүлеже каякта жүрөсүң дейт. 24 декабрь 18 жылы. Мен айттым, мен сокулукка сотко баратам. Саат 2-де сот болот. Үйгө келиңиз, сиздин оокатыңызды алып келдим. Кел деп баласы чалып. Мен соттон чыгып келем дедим. 4-5-терге цехке келсем, мынтип бардыгын талкала, уурдап, цехимди, оокаттардын баарын тиги көмүрдөй кылып, отундай кылып, бүт талкала, уурдап, мына оборудование кышында бүт жерге эшикке түшүрүп аттыр. Өзү Султанбаева түшүрүп аттыр. Домашний арестке чыгып алып. Ушинтип мени үйгө киргизишти. 24 сентябрь 18 жылы. Хорошо, ошондон бери жашап атам. Уголовный суд жөнөттү тиги сокулукка. Сокулукта 19 жылы 21 июнда Кузьменко деген сот, Кенжекулов деген тиги прокурор, бул менин жеримди эмеге жөнөтөт, судебно-строительный экспертизага. Я говорю, эмнеге жөнөтөсүңөр, убакытты уже мен канчадан бери устала. Бул деген мен алдап алдым. Бул деген саткан жок, 1 тиын турабы, 10 тиын турабы, бул деген мага акча берген жок. Просто мне возвратите, мен жеримди мага кайтарып бергиле. Ну, соттогула десем, болбой на длительный срок. 1 жыл, 1,5 жылга чейин бул Султанбаева кайра домашний арестте калат экен да, менин жерим судебно-строительный экспертизага 21 июнь 19 жыл кеткизип атат. Мен кайра ыйлап тигирек судебный экспертиза тияка бияка барып атам, ал жер мынча турбайт, 3 миллион турбайт, 8,5 миллион турбайт, 3 миллион эле турат.
ал жаман тиги бу деп атып ошо 1 жылда келди, кайра Сокулукка келди. Анда башка судья болуп калыптыр. Кулмурзаев деген болуп калыптыр. Прокурор Далимбаев деген болуп калыптыр. Анан мен бул сотко кирдим да ыйлап, балам, мен мына авариядан кийин 2 тизем жарылган, могу тишимдин баары түшкөн, ооруп, буякта көк боорум жок. Эми алданып калдым. Туура чечип бер, балам. Сага бере турган акчам жок. Бул киши деген банкка салып акчаны алып алган, 1 эмес 2. Китебимде алып алган, мен алдап. Эми мага жардам берип, акыйкат чечим чыгарып бер. Мен балдарым менен эчтеке оокат кыла албай атам. Акчам да жок. Күйөөм менен улуу балам авария болуп өлгөн. Баягы 93-жылы ушу 30га чыккан балам боюнда калган. 10 жылдан кийин 2003-жылы улуу балам көлдөн авария болуп өлгөн. Анан ушу 30 жылдан бери жалгыз жасаган оокатым ушу эле. Эми туура түшүм, мен алдаганды да уурдаганды да билбейт экенмин десем, ошондон бери, значит, бул Кулмурзаев до такой степени баягы сотту тинүү, бул чыгарып 29 январь 21-жылга чейин Сокулук району соту баягы мына 18, 19, 21 жыл январга чейин 3 жыл, 4 жылга чейин тинтетишип, аягында бул Султанбаеваны актайт. Эмнеге актайт? Көрсө, Мауреки Кузьминкага прокурорлор баягы генеральный прокуратура, Чуйский прокуратура демо эжени деле карап койбойсуңарбы? Эже алданып калыптыр. Чындык. Бияк бир односторонний иштебей десе, айтыптыр. Твое место там. Тияктан чалып атат. Көрсө, бул Султанбаева деген жана анда спикер болчу, жана билип келгенде Талант Мамытов деген спикердин таяжиси. Мынакей сүрөт. Тойлошуптур менин жеримди, мынакей Талант Мамытов, мынакей бул таяжиси Снегурочка баласын үйлөп, уже 3-4 жолу менин жеримди банкка коюп, менин сотторумду утуп, баягы менин жерим эчтеке турбайт деген жерим азыр булар 18 миллионго тимиле оазис, эмне дейт, достопримечательность, зона отдыха, такой покой, действительно менин жерим сонун жер, 18 миллионго сатып атышат. А бу жерде сот, значит, Кулмурзаев муну актап туруп, ыйласам мынтет, күлеже, ыйлабаңыз. В гражданском виде бул женге өзүн страховать этип кичинекей жазып коюптур, что, мол, в соответствии статьи 188 части 2 Гражданского кодекса Кыргызской Республики притворная сделка прикрыть одной сделки другой деп. Значит, ничтожно деп. В гражданском виде Далимбаев прокурор менен Кулмурзаев суд в гражданском виде эже чыгарып алыңыз дейт. Эми гражданский вид болгондо баягы бул уголовный иш болуп, срок давности кетти. Мен үйүмдө жашап атам. Баягы юридический необразованный болгондо мен адвокатымда 5 жыл соротуп жүрүп, аягында мына үй жеримди баарын алдырттым. Анан биженде сот жазыптыр, алып туруп мага оодарып койду. Ана осознанно өзү билген, өз жерин өзү өткөздү. Мен билгем да, бул жазып берип атат да мага моюнда. Генеральный доверенность жазып берип атат, кызы 1 айда берем деп. Расписка жазып берип атат өзү, мына на твоем паспорте. Нет, алданып калдым да. Мен мындай алдап, урдап көрбөгөн жаным билбейт экенмин да. Ошентип бу, значит, апелляция беребиз. Чуйскийге апелляция берсек, Чуйский от точки запятой полностью сот жеринде, Чуйский сот жеринде болгон эмени
тигиреки калтырып коет. Сокулук райондун чечимин күчүндө калтырып коет. Кимди билесизби? Бул жерде, значит, Садырбеков, Абдрашитов, Жумагулов деген соттор. Сокулуктан Кулмурзаев ошойдон калтырат. А бул соттор, ушу Абдрашитов, Садырбеков дегендер менин жана уголовный иш боюнча по налогу биз апелляция жазганда отменге чыгарып, анан кийин ал иш Аралбаева такие преступные действия не совершала деп акталып атат. Ушул суд акталып. А бу жерде болсо Султанбаеваны актап атышат. Ошойдон кассация жазабыз. Кассация жазып, аяка да ыйлап жанагы мынакей 7 эпизодов полный жазып атабыз. Кагаздын баарын Верховный сотко түшүндүрүп, кандай приманка, бу кандай кылып мени лишип кеткен собственность баардыгын түшүндүрүп айтатабыз. Эсенканов деген зампредседательге кирдим, айттым, ушинтип алданып калдым, эми туура чечим чыгарып бериңиз, мен ушундай акчам жок болсо бул китепти алып алды, банктан акча чыгарып алды, жардам бериңиз деп ушу өзүнө кирсем да, ушу өзү Эсенканов отурду Верховный сотто. Сокулук районунда областнойду дагы мына Эсенканов, Гилязетдинова, Ишалиев дегендер Султанбаеваны акташты. Бул было 13 октября 21 жылы бүттү. Мына 1 жыл. 13 октябрга чейин. Булар 5 октябрда бул баягы алма кредиттен $25,000 алып алган Султанбаева төлөбөйт да. Бу төлөбөйт. Мени коркутуп ошол убакта 17 жылы бу жанагы алма кредитке перерефинансирование кылып, мени коркутуп, үркүтүп еще төлөткөн. Бул жерде расписка жазып берген мага. Мен дейт, сенин китебиң тияк ыргытып салам, мынтип салам, антип салам деп, менден помимо жеримди, үйүмдү, китептеримди банктан кагаз алган аз келгенсип, мени еще мынакей 21 жылы январдан, 17 жылы январда, 21 январдан баштап, 11 апрель 17 жылы төлөтөт мени. Мына мен болсо коркуп, Султанбаева Гульнара Арсов взяла 10 000 сомов за счет погашения дома. Мен төлөтөт атат. Это было 24 январда 7 000 төлөп атам. 14 февралда 7 000 төлөп атам. Султанбаевдын колуна берип атам. 21 февралда күйөөсү алып атат 5 000, мына жазып берип атышат. 14 мартта 7 000 алып атат. Ушинтип менде же акчам жок, же иштебесем, балам жаңы школду бүтсө, кызым жаңы төрөдү, Асель алып атат. 14 апрелде 9 000. Ошентип 45 000 мен алышты. Банкка төлөйм, мен банктан акча алып алыптыр. Анан бу Верховный сот бүткөнчө эле алма кредит буларды сотко берет. Сокулукка жөнөтөт. Мына 5 октябрда уже Верховный сот бүтөлөктө. Самаков, Сокулук район соту, Сөркүл кызы, мен ыйлап барам, булардын жери эмес, бу деген менин жерим, мага өткөзүп бергиле, мен өзүм төлөп чыгарып алам десем, жок. Сот чечим чыгарып атат. Банкка өтсүн, алма кредитке, булар карыз болушуптур, баягы $25,000 алып алган, төлөбөптүр. Булар алма кредитке уже 2 853 000 сом карыз экен. Значит, мен жеримди банкка өткөзүштү. Чечип атат. Биз апелляция жаздык. Апелляция жазып токтотуп койгула. Биз деген гражданском виде карайбыз, бу жер мунуку эмес, бу сатып алган эмес, бу ушинтип алдап алган десек да укпайт. Апелляция жатты.
Биз дегентип эме бердик, гражданский порядки, заявление в гражданском порядке уже Сокулукка берсек, 22 жылы майда болуп калды. Ага чейин Дүйсөнбиев деген, Аджиматов деген улан Сокулук райондун соттору жалаң тигин односторонний возражениясын эле карап, биздин репликабызды, биздин айткан сөздөрүбүздү укпайт дагы. Гүлеже сиз дейт, тиги госпошлина төлөйсүң дейт, жанагы 159 000 дейт. Мен каяктан аламан? Төлөбөйт экенмин. Анан биз апелляция жазып, ал деген тиги Чуйскийге барып, анан 700 сом эле төлөйт экенмин. Баягы Курпердиева эмесине купле-продажасына, Алымкулованын купле-продажасына, анан Алма кредиттин үчүнү баягы ничтожный, недействительный деп жазган иске 700 сом 2100 төлөп, анан кийин ошентип кайра келгенче, ошол менен иск бергенче баягы 22 жылы май болуп калды. Канчанчы 23 май иск болуп калды. Минтип бердик. 700 сомдон 2100 төлөп, анан гражданский ишке жөнөттүк. Гражданский иш болуп аткан деме 7 декабрда 22 жылы эме болмок, сот болмок. Бул Султанбаева амалы күчтүү мошенница, аферистка мени 18 июнда баягы 22 жылы Сокулук район милициясына барып, мынтет Султанбаева дейт, эме Султанбаева иск берип атат. Значит, Аралбаева дейт, группа лиц, ее сыном Аралбаев Нурсултан, дочкой дейт, самовольным путем захватил, поселилась дейт. Колбасный цех помещения кирип алыптырмын. Мен өзүм жеримди өзүм басып алыптырмын да. А баягы 24 декабрь 18 жылы өзү киргизгенмен иши жок. Бир күндө мага иш козгоп атат. Сокулук милициясы. Дастанкулов деген следователь, следственный начальник, замначальник следственного отдела Мусаев Максат деген, мен ушинтип айтып берип атам, мен деген өзү киргизген, мен кантип өзүм үйүмдү өзүм басып алайын, буга иш козголгон, бу мени алдап алган, укпайт экен. Мага иш козгойт, бир күндө сотко жөнөтөт. Мен кайра экинчи уголовный иш. 2 ноябрь күнү Даисов деген сот, баягы июндан бери соттойт. Мен күнөөлүккө мен басып алыптырмын үйүмдү. Бирок срока давности 4,5 жылдан кийин мага иш коз. Мен басып алган тиги от наказания, значит, баягы бошотулат дейт. Бирок күнөөлүү дейт. 213 береме менен 1-бөлүм менен айыптал кылмыш ишин кылмыш болуп турмун. Мен үйүмдү басып алыптырмын. Ошентип апелляция жазайбыз. Апелляция жазсак 23 жылы 31 январь Чуйский областной калтырат бул соттун. Сокулук району кылмыш ишин калтырат. Биз кассация жазабыз, кассация жазсак жаңы рассмотрение новый состава судей деп Верховный суд кайра Сокулукка жөнөтөт. Каралсын жаңы состав судей деп Верховный суд жөнөтөт. Значит, бияка 5 июнда Боронбаев деген суд, Сокулук район суду актайт. Я не совершал эти действия. Мен 213 статья менен эч кимди эч кандай коркутуп үркүтүп үйүмдү басып алган жерим жок. Мен акталдым мына. Анан кийин прокурор, Чуйский прокурор апелляция жазат экен. Аралбаев басып алыптыр деп Чуйскийде сот болот экен. Кайра. Чуйский Сокулук районунун эмеси калат. Менде мына Абдрашитов мени актап атат кайра. Тиги Султанбаеваны актап атат Абдрашитов. Мени 2 жолу актап атат Абдрашитов. Тиги Чуйский прокурор жазган жок.
кассация жазган эже туура, сиз эч кимди басып алган жоксуз, туура эле акталдыңыз дейт. Бул Султанбаева кассация өзү жасады. Аралбаева камагыла. Бул менин үйүм абал. Бул Султанбаеванын үйү эмес, Султанбаева сатып алган жок. Верховный суд мына ушуну менен соттошуп атып 23-жылы декабрда акталды полный. Мунун кылмыш иши менен декабрь 23-жылы бул Султанбаева менен акталды. Бирок могу жерде жанагыдеки кылмыш иши боюнча 25 мына могу жерде турбайбы? Тиги банк Султанбаева менен Алма кредиттин куратору 25 майда биз ходатайство жазганбыз Чуйский областной гражданский иш жүрүп атат. Бул банкка өткөзүш токтотуп тургула, сот иштер бүтө элек десек, Султанбаева менен куратор мынакей Абдиева сот, Масадбирова, Талантбекова деген соттор, Чуйский областной, Нурманбетов, значит, Талантбек, Алма кредиттин куратору, анан Султанбаева болушуп, чечим чыгарып алышты банкка өткөзгүлө деп. А биз 25 майда менин ишим боюнча уголовный иш Боронбаевда сот жүрүп аткан. Ага келишпейт. Булар өздөрү барып эле чыгарып алышат. Биздин ходатайствобузду карабайт Чуйский область. Мына соттордун кылган иштери ушу. Кассация беребиз. Бул банк боюнча, Алма кредит боюнча кассация берсек, мына 18 октябрда, значит, Верховный соттун судьялары Давлетов, Кульматов, Дубанаев дегендер укпайт. Тигиреки банкка чечим чыгарып берип коет. Банкка өткөз, мен жерим сатылсын, банкка өткөрүлсүн деп. 18 октябрь булардын кылган иштери. Анан эле мен запрос жазайм. 11 июнда 24-жылы жерим каякта эмне болуп атат? Бул банк чыгарып алды да десем. Көрсө, бул Султанбаева уже банктан инисине жазып берет. Бая алым кулов эмес беле, тиги карыз 2 миллион 853 миң сом карыз банкка. Мага мен айттым да, Алма кредит мага өткөзүп бергиле, булар төлөбөйт, мен өзүм төлөп чыгарып алайын. Балам иштеп калды, кызым иштеп калды, чоңоюшту десем. Жок, бербейсиз. Могу жерде Султанбаев Бактыбек Арстанбекович иниси экен. 18 октябрда Верховный суттан чыгарса, уже переоформляет. 27 октябрь 23 жылы оформляет инисине. 30 октябрда 23 жылы уже РСК банкка кайра коюп 6 миллион алып алышты. Анан кийин мынакей, ошо 6 миллионду алып, бая банкка 3 миллионду берет да, тиги ортосунан менин жеримди тиги эмеге судебный строительный экспертизага чыгартып алган, 4 миллион деп чыгарып берген. Анан кийин ошо элден тиги банк менен экөө ортосунан дагы ушу 1 миллион көрүш үчүн дагы, они же все в сговоре. Сотуң деле, банкың деле, милицияң деле, прокурордуң деле бардыгы в сговоре. Жалгыз мени иши кылып, менин жерим керек экен буларга. 6 миллионду алып, анан кийин Улуттоо деген ресторанга баласын, жалгыз баласы Курпердиев Ядлет деген мени 20 бу Байысовдун чечими чыккандан кийин незаконно. Талабымды айттым, талабымды. Моорекин баарын ушинтип чыгарып, мен үйдөн чыгарышып, тойлошуп, 6 миллионду алып алышып, анан 22 ноябрь 29 ноябрь 22 жылдан бери мени өздөрү эле келип, мына видеолору бар, эже видеолору бар. Без ППСИ
Сокулук райондун опер группасын чакырсам, ага чейин дагы бир эмес 2 жолу заявление жазгам. О предупреждение Султанбаева келип мен үйдөн чыгарам деген боюнча жазгам. Милиция эчтеке карабайт, прокуратура карабайт, бир эмес 2 жазгам. Опер группа чакырсам, үйдүн баарын чыгарышып, мына видеодо чыккан бардыгы бар. Тиги Айбек Ринат уулу деген опер келип алып мени соттор жүрүп атат. Эже бул үй тиги акталып Султанбаеванын үйү экен деп мени кичинекей неберем менен оокаттардын баарын көчөгө ыргытып салышты мени. Цехте калган оокаттын баары ошо бойдон калды. Азыр данное время, значит, булардын үстүнөн иш козголбойт. Мен акталдым уже канча жүрүп атам. Мына генеральный прокуратура жазып атам, президентке жазып атам, ГКМБга жазып атам, милицияга жазып атам. Эч чара көрүлбөйт бул Султанбаеванын үстүнөн. Эми мага жаңы жагдай таптылар. Бул Султанбаеванын калп бүт каракчылык, цехтин жарымысын баарын талкалаган, кирпич таштардын баарын, оборудованиянын баарын сатып, жана жанында жүргөн моуреки эмелер сизге көрсөтүп коеюн. Жок, Гүлнара, аны көрсөтүүнүн кажети жок. Эмелердин баарын жанында ичтип жүргөн бир өзүнө окшогон мошенник каракчылар 10 киши болуп мени үйдөн ыргытып салган менен эме кылышты. Ошол үйдө жашап атат. Бардығын сатышты, урдашты, талкалашты. Бу Султанбаева деген, бу Талант Мамытов деген, булар деген бир кучка, бу депутатты мандатынан иштетиш керек. Султанбаеваны группа лиц жана балдары менен иш козгош керек. Чара көрүлүш керек. Анан кийин генеральный прокурордун өзүнө мына келгенден бери жума сайын, ай сайын наличный прием деп монтип жазып келатам. Бири жаздык, 10 жаздык, мынакей 7-нчи ай жаздым, 4-нчи ай жаздым, 9-нчы ай жаздым, жума сайын мына бүт. Максат Куатбекович, кабыл алып коюңузчу. Закон на моей стороне, алданып калдым. Бу еще сокулуктун бүт жана милициясы, прокуратурасы, налогу бүт азыр кете турган 22 сот, 28 сот, значит, Султанбаева жака иштеди, 18 сот мен жака иштеди, соттор деле бар экен, жакшылар түшүнгөн. А бу налоговый мына 15-жылдан бери мени налогко берип, соттошуп, акталып чыккан баарын айткам. Муну төлөбөйсүң деген мынакей 23-8 айда, 24-чү мага жөнөтүп уведомление. Я там уже не живу, они там живут. Мага жөнөтүп уведомление, что Аралбаева дейт, уведомляю вас о том, что производим вам операцию купли-продажи по недвижимости, у вас появились налоговые обязательства по подоходному налогу на сумму на 1 697 000 сом. Булар токтобойт экен. Бу Султанбаеваны кандай кылып токтотуш керек? Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев сизге де мындай бир өткөзбөйт экен. Мына силердин, значит, сизге жазабыз. Бүт мына 10 айдын ичинде үйдө да бир сумка бар. Президент, значит, генеральный прокуратурага жөнөткөн, прокуратура Чуйскийге жөнөткөн, Чуйский Сокулукка жөнөткөн. Анан кийин эле эчтеке чечилбейт экен. Милицияга, ГСУга бардым, ГУВДга алып келдим. Баягы, значит, Султанбаев акталып калыптыр. Биз иш козгой албайбыз. А мен акталып атам. Эмне койсоң калпы үчүн. Ошон үчүн я обращаюсь биздин президентке, Садыр Нуркожоевич, жардам бериңиз. Мен 3 балам
3 неберем менен эшиктемин. Балам келиним Россияга кетип калды. Мама жашоо болбойт экен, сиздин ишиңиз бүтпөйт. Азыр кичинекей неберем жөтөлүп ооруп атат. Менин тиштерим баары ооруп атат. Кыдыршаевич бу Талант Мамытовду, Султанбаеваларды, буларды чара көрүңүздөр. Менин үйүмдү кайтарып бериңиздер. Анан бу сотторго ишенич жок. Комиссия надо составить судебную комиссию. Тетиги Казакстандан суд присяжных ушундай момдай чындык коомдун таза адамдарынан, таза соттордон, таза прокурорлордон, таза адвокаттардан комиссия түзүп 10-15 киши кылып туруп, азыр сотторду оңдобосо болбой калып. Урматтуу Садыр Нурмазоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, депутаттар, Максат Кубатович, Акылбек Сөнбековичтерге жана элдериме мен кайрыламын. Өзүм мугалим болсом, Москвадан жактап келсем, анан Арабаев атындагы университетке кирип иштедим эле 10 жыл. Кирип иштесем, булардай университетти көргөн эмесмин. Булардын көрүнүштөр жасаган иштери уровени айыл чарбасындагы, айылдагы иңерки багы сельс айыл чарба путулары деп коет профтека бараса. Так ошонун уровени экен. Эми ошону мен да көргөзүп берейин. Иштеп атам, анан булар Институт гуманитарных знаний, Институт истории, социального правообразования, Прикб Арабаева деген бар эле. Анан үчүнчүсү дагы берген экен социологиядан журналисттерге. Бул түптүс Арабаевдин өз директорго баш ийет экен. Бул жөнүндө мен сотко бере элекмин, жазгам, каралган эмес. Анан сабак берип атсам эле, булар акчамды бербейм деди да. Акчамды бербейм деген да, эмне бербейсиң десем, мына ал деп анан десем, Жуманбек Матович бар эле директор, ал киши ооруп аттыр, бирок немени профсоюздан неме түштү, комиссия түзүлдү. Университет жамааттын директору түштү. Алар мага чечип берди. 2 жылдан 5 жылга чейин иштешин акчасын сураштырып. Ошол маалда трудовой договорду кайра түздүк келишимен. Кайра түзүп келишимен кайра түзгөндө булар тиги Жуманбек Матович өлүп калгандан кийин бунун ордуна башка ИО башкалары келет. Экинчиси да бир Чынарбек Дүйшеналиев деген бар экен. Политология кафедрада экен. Политология кафедрада мен арыз жазып кирген эмес, мен философия кафедрага айкалыштыруу боюнча киргенмин. Бул жерде зав кафедра Амирдинова болчу. Булар кирет. А Дүйшеналиев ошол кезде тиги директор институт экен дагы. Булар неме кылышат? Директор институт могу жерден көрсөтөм мына. Институт гуманитарный доцент Дүйшеналиев, Чынарбек Дүйшеналиевичтин дейт. Анан главный бухгалтер Дөөлөтова деген болгон экен. Булар киришип сабак берип жазышат дагы, политология мен тиги жана айкалыштыруу боюнча пособница неме бо тиги Амирдинова философияга жаздым да, философия кафедрасына Амирдинова жазсам, булар анан кайдадан билбейм, могу жерден политология кафедра политология и социология мен окшуп көргөн жокмун булар. Булар менин атыма жазышып, анан булардын акчасын ким алды? Бирок буяка которуп коюшту. Могу жерден экспертизага чейин анан бул сот жүрүп атат, 10-11де жүрүп атабыз. Сотто мага акчаны бербей койду, анан мондай кандидатка төлөбөй койду. Кандидат төлөйт десем, Дөөлөтөп айтты. Сиз депонированный карточка менен аласыз, а эмнеге десем, фондко акча которобуз. Сиз кандидат албайсыз. Мен эч жерде ажерде иштебейм, мына трудовой книжка. Толк Арабаевда. Анан бул жерде 57-55 статьянын негизинде эмгек келишими негизинде немеде? Кодекстин негизинде Кыргыз Республикасынын. Эч жер булар кечигип такыр убагында түспөсө неопределенный время калып кала берет. Нелбеши. Мына турду. Эми ушунун баарын тең булар баштап тетир кылышат. Анан экинчиси, мен кандидат степениме мен Москвадан жактагам иштеп, 7-8 жыл жүргөм. Буну ишенбесеңер өткөндө YouTube'га да жазышты. Калп. Себеби кандидаттык стипендия Верховный судан баары тең карабай койду да булар. Атайын карабай коюшту булар. Булар өз сатып. Карабан анан бу жакта жүрөт мына
Приворостроение деген бар Москвада. Ошол жерде жасаган вактадагы менин дипломдордун көчүрмөсү реферат негизинде бүт баары тең турат стипендиянын ичинде. Буягын болсо келатканда эми поездден жууйбуз да, анан багында ичинде турат. Мына тең турат. Ишенбесеңер барып текшерип өткөндө мени текшеришкен экен. Текшериши ютубта жүрөм. Рефераттын негизинде деп туруп баары тең жүрөт. Мунун калыптарды айтып атышат. Анан негизинен бербегенден булар уяттары жок, сотко бергенде 11-12 жылы жигит Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сотторубуз, прокурорлордун баары бир жагы жетишсиз болуп атат. Мен ачык айтайын алардын негизинде. Эскиче мышление. Биз сизге мен 20-жылы немеңизге катыштым, революцияга катыштым, билесиз. Барып эшиктин астына биринчи объектини өткөзүп атканда сиздин астыңызда турдум мен. Могу 2 жетим бала калат азыр көчөдө. Анан Абгамалада жанында турган. Десем, сиз неме кылдыңыз? Ызбант этип туруп квартира бердиңиз сразу. Караңызчы. Анан эмне мен айттым. Саясий тайный политический организация методун иштеп чыктым. Силер орусча, кыргызча, өзбекче, кытайча, англисче сүйлөшөсүңөр. Мен знактар расшифровка кылдым. Ошонун негизинде авторский права бар деп жаздым. Бул жөнүндө мен ушул негизинде прогноз түзүп Лукашенкоға, Есенкоға таяқта жүрген. Назарбаевқа авторитетіңіз бар деп. Путинге жаздым. А Путинге жасы барып киришип тур. Ошол кезде мен айтпай, чуть-чуть саясат кетпесе. Тайный политический организациялардын методдору бар экен. Биз ошол жерден кан ичип турсак, ак үйдүн ичинде жаракат алган ташып аткан балдар бар. Исхак Разахович, мен байкен болот. Тыныс Сейит урусунан болом атылып келген. Ошону сүрөтүн өл кишилер жаса эле коюштур могу, ошо болобу? Экинчиси айткан саясат эч ким көңүл бурбай атат. Мунар жанында структура түзүлгөн. Бар эмес. Мен баткендиктерди аябай сыйнайм. Баткендикте момундай балдар бар. Курсташтарым бар. Ошолор могу жерге Молодая гвардия ар жагына илип коюптур. Разак, ал болбойт. Ал таза жүрсө биз, ал таза жүргөн болгон, ал момундай киши болгон. Мен байкем, уруубуз бир, туугандарым. Анан аны илип коюна бер жагында структурада кээ бир кишилер аны бетке жагына алып туруп, мошеннический жактарын жасап атышат, кээ бир жактарын. Муну эске алып койсо. Анан могу жерден прокуратура мына баары тең жасатты, могу жерде ким жакшы биле эки прокуратуранын бет ошо келген революция болуп келгенден кийин мен президентке кайрылдым. Президентке кайрылсам, ген прокурорго жиберди. Ген прокурордун ичинен булар ишти бузуп атат. Себеби карачы, а булар утуп алды карабай туруп. А бул кайсы президентти колдоп атышат уяттар жагы тергөөчүлөр. Атамбаев мен Жээнбек Отунбаевдун убагында бизге анын закону бизге керек эмне? Мен 20-жылы жасып 20-жылы ишти кайра бузтурдум. Сурок дамнус деген болбойт деп тиги Садыр Нуркожоевичтер баары какшап атпайбы? Камчыбек Кыдыршаевичтер. Ошонун баарын жасып келип анан өткөндө текшерип барып келсем, могу жерде бир полковник бар экен. Назырбеков деген бала экен, Асланбек. Бирден баарын тең жапкан иштен. Баары бирден хронологиялык тизмеге салып келип туруп, издеп келип туруп ошибкасын отмена кылып туруп, анан жиберип, кимди сураш керек мына. Коңурбаев, мына судебный бухгалтерский эксперт Амирдинова, Курумбаева, Зайниева, Таласбектер, Капалбаевдардын баарын алып келип туруп сурагын дейт. Эми сураганда булар мындай болду да. 30 күн сурак берсе, муну прокурорда башы бейт экен тергөөчүлөр, милициялар. Караңгы иштерди ойлонбосо болбойт, почему бизде кризис кетип атат баары таңда. 200 оюн кылып булар. А бирдемеде барсаң, прокурор биз сурак кылбайбыз дейт. Аны эмнеге жаса? Аны бизге керек эмне анда прокуратура? Анда кова максат кылып жаңсыл өзү иштей берсин алар бар. Бүт отпискага өтүшкөн могу жерге барды. Бүт отпискасынын баарын караңызчы. Бүт бойдон момунчанын баары качыгылыптын эмес. Ал жасат баары. Анан 2 саат сабак берип атпайм, сабак берсем бу жерден булар неме кылды да, кетип калгандай момунча жака менин колумду коюшуп туруп, караңызчы момунча. 3-4 болсо дагы болуп тур зап кафедрага. Момунча 20-30 коюп туруп, социологияны менин алдыма. Анан копия караңызчы, менин колум жок. Экспертиза мен жака чечип берди. Анан бу жерде ким ведомство берет? Бирөөнү таппай атабыз дейт. Таппаганда могу жерде тиги окуу бөлүмүнүн башчысы ошол институт Амантур Уулу Эдил дейт. Инспектор ошол неменин бөлүмдүн башчысы. Эркинбаев Нурлан, ана могу жерде Салтанат Давыр деген кыздар бар. Ошолорду сурашып, ошол берди да. Ошону берсе улар
төгүнгө чыгарышып өткөн жаманаттуу сурок дамысы деген жагы 12-15 жыл ал башка президенттердин убагында минтип отурса ал президенттин карачы унижение кылып атышкан. Экинчиси буларды жазганда мынаңыз баары тең турат. Муну Матсаков зам прокурор тиги аламын актилек жакшы эле жигит десем кайрат тигилердин сөзү сүйлөп калыптыр да башкача болбойт деп караңыз. Булардын баары окуган эмес ичинен. Окубайт экен. Тергөөчүлөрдүн баары окубайт экен. Минтип отурса караңызчы. Билгиспей эски экс-президенттерди колдоп атат алардын закондору. Мен жаңы президенттин убагында жазып, алар мага жазып берип атат. Оларда бар тең турушат. Анан бул жерде сабак берип атам, немеге? Игизидан. Бул документ жасашпады, көрдүңүзбү? Менин колума колго мен бул жерде Касымалиев старший преподаватель буу деген экен. Алы текшерип чыгышып экспертиза. Неме деди? Мен Арылбек Суянович Касымалиев, социологиянын кандидаты да должность иштейм да. Анан бул менин колумдун берсе, булар бул жерде турат, зачет койгон Амантур уулун экен бул. Амантур уулун. Ушуларды сурабай анан сурок дамысты коюштуруп антип деді. Мұны болса, ошол кезде Айдаралиева деген Первомайдык райондук соттун эмеси Бишкек шаарында. Ошол алып келет. Оригиналдарды алып келгине деп буларга кайрылат. Оригиналдарды алып кел десе, булар 2008-жылкы мен иштебейм. 2008-жылкы документти ким Абдрахмановдун айтып коюн, Абдрахмановдун мына уятчы. Абдрахмановдун мына колу. Мен өзүм алып барам деді. Бұл 2008 мен иштеген емеспін да. Қараңыз Абдрахмановтың қолы тұрады. Ептеп көзі чампалап өлді. Чампалап. Анан сен иштеген емеспін деді. Проекты полученный работает. Ошол кезде Коңурбаев екен. Мен иштеп 2012 иштеп сабак берип турган приказ. Акчаны алып турам. Толку стипендия которбайт. Жанагы сурок дамнасы мен соттон утулган баштагына карабай аткан деп. Булар анткени экс-президенттердин гана убагындагын уруп атат. Президент жаңы келди, революция болду. Садырдын көчөң деген Камшыбек Ыдырышевич жаңы закон кабыл албады. Анда алып келгиле экс-президенттерди жөн аптым. Андай болбойт деп. Карачы кандай ошибка кылган булардын баары. Анан бул жерде туруп Игизидан айтайын. Игизинин эмеси ал. 3-4 беринде Игизи 2000 тиге неме кылдым да 10-11-жыл учебный час жаңы окуу жылы башталып атпай. 2010-2011 жылга мен 1 эл айга иштегенсиң дейт дагы октябрдан баштап 11-12 жыл бул Игизидан. 740 сом калган июль айына чейин сен иштеген эмесиң документ жасайт. Менин ордума мондай документ колдорду коюп коюшат. Булар андай амал кылган институттар социалдык образование. Бардыгын акчаны сот заштага которот пенсияга, бирок апрель, май, июнь акчасын мен албайм. Сен могуга кол койсоң дейт директор Курумбаева. Кайсы жинди болот да? Ушундай болобу, ушундай неграмотный. Могу арыз Курумбаеванын колу мен атыман жазып келет, сен кол кой дейт. Мен айтып атам, решением профсоюзда сен каяка кетирдиң? 5 жыл, 2 жылда 5 жылга сен иштесин, акчасын бер, калсын деп берсе, булар приказ чыгарып айтты, менин ордума жасат, анан булар неме кылышат? Ол трудовая книжканы менин ордума ошондо могу жерде Зайниев замдиректор экен, инспектор отдел кадр Исманова, главный бухгалтер Абайкировалар сотко берип алдашып менин атыман өткөзөт Касымалиев Нарбек. Мынаңыз. Сотто делодо турат, ушуну карабайт. Бұл не действует? Конечно, не действует. Почему мен аты? Мен не қол қоям? Мен решением профсоюзда 2 жыл 5 жылға мен уже сабақ беріп іштеп атам мен. Ақталып атам. Толық стипендия төлешпейді. Мына оригинал тұрады, Құрымбаевалар. Зайниевтікі де тұрады. Анан бұлар сен дейді, апрель, май айына анткені сен ушыға қол қой дейді. Анан ақчаңды береміз дейді. Мен сабақ беріп атсам да. Қандай ушындай болсын? Анан бұл жерде мен 2000 жылы Абдрахмановқа Құрымбаева директор хат жазған екен. Бөлімдің башчысы 30 күн ойды берілбейді деп айтты, Озек айтышты дедім. Чындыққа дал келбейді. 30 күн емчін берілбейді деп берін сұрайында 11-12 жылы ай сайын алған емге ақын тісмесін бергіле деп тұрып, директор тұрғынаса бұлар бербейді дағы, мен ордыма трудовой книжканы бер десем, мынаңыз, отказ қылады. Трудовой книжканы договор 10 жыл іштейді берген бер десем, Құрымбаевлар бар отказ қылып, маға бербей қойып. Бар тең бербей қойып, бұл жерде тұрышады. Бар тең бербейді. Анан мен бұл жерде... Ошын ставкада ошын тишті ғой. Анан бұлар берді іштейді. Анан бұл жерде мен 11-12 юристонға сабақ беріп атырмайын алды. Мұна журнал тұрады. Мұна 12-ке чейін журналдар тұрады қол қойып барады. Бұнда қарашқан жоқтан, мұны бар емшін дейді. Мен орнына қазақсы, анан бұл жерде
жана жерде Амирдинова деп атпаймынбы? Амирдинова менен бюджетке сабак берем. Бюджетке сабак берсем, булар бюджетти кечирип коюң, бюджетке биз ката жасап алдыктыр, мага бюджетке приказ жасап. А себеби сен эмне үчүн арыз жазып? Арызды мен кантип жазбайм бюджеттен качып. Мен өзүм каршы болом. Завкафедраны иши да акча алып атат. Билбейт экенден какой-то дискриминация болгондо даже бир жерин айтып коюн, мугалимдерди идина деп сөккөндөрү бар. Ушунда кантип аялдар иштесин. Болбойт экен да, тем более докторский жактаса ал жерде жакшы эжелерден сабак алып, Элебаева деген илгери жакшы алар немеде иштешкен тети. Клубтук небете Москвадан бери. Анан булардын бир четинин барынын немеси адвокаттары барат, дагы представительдер барат. Сиздики чыта лекцияны мен деп берип атсам, 11-12 мен сабак берем десем, алар айтат. Категорически мен отказ кылдым десем, булар заработку тартып алсам, булар айтат, сенин ордуна башка киши Касымалиев өткөн дейт. Ал диплому гана, паспорту гана, приказын көрсөм жок мына. Ошону мен Айдаралиевага жасап атам мына. Могу жерден караңыз. Бар экен. Бул жерден ким менен отказ кылган, акчасын кимдер алган, ким билет эмне деген. Октябрь Капалбаев, азыр Акылбек Үсөнбековичте дейт, билбейм, ошол жакта иштеп атат дейт, кадр боюнча. Булардын баары тетир жасап туруп. Анан экинчиси, булар бюджетте кеткенде Зайниев дегендер, булар орто дегенди бюджетке келген адамдар бар, Кыргызстандан 3-4 таныгын алганын барын кылаткандагы комиссия түшүп туруп. Жанагы 110 балдан ылдый алгандардын барын окутуп, бизге акча төлөбөй, Кайнар деген Казакстан менен түшүп туруп Түркияда. Мугалимдер бар төлөбөй. Ал Казакстанга деп оформить эткенде, мен 2-3 айдан кийин кайра бизде окутат. А жерде светке, туалетке акча төлөп, барытын полу күндү анын барына төлөтпөй. А мен бул жерден айтып койдум, президентке жаздым эле немеге. Токаевка президентке алардын Казакстан прокуратурасына катышалы деп. Канча акчанын барын булар тетир кылышкан. Өкмөткө алып келбедим, миллион акчаны алып келем. Караңызчы, алдыр. Эми ушул иштин баарын мына Амирдинова дейт могу жерде мына. Балдардын иши сөп турат. Мен айтып коеюн могу жерден. Касымалиев өтүлгөн сааттар боюнча бюджет өзүнчө контракт университеттен атайын эсебинен төлөнүп берилиши керек эле дейт. А 10-11-жылдагы философия кафедрасынын башчысы Амирдинова кетирген техникалык катасын улам мойнуна алат дейт. Жана бюджет сааттар контракт саатка кош. Контракт саатка неме иш право? Контракт саат бул частный элдердики. Бюджет силердин акчаңар. Бүт өкмөттүн акчасы. Карачы. Онун баарынан ушунун баарын неме азыркы тергөөчү булар биригип алып ушу тетир кылып атат. Мына группалар турат. Контрактка берген бар. Баары тең чыгып туруп, моян бар келип. Баарын урушуп туруп мына. Жасат. Бар жаскан экен, андан баары тең могу жерде Абдрахмановтун көргөзбөдүмбү? Бия кетти, чындыкка дал келбейт деп бердим. Ана могу жерде экспертизаны кандай укугуң бар? Экспертизага чарып коркутуптур. Биз ага жерде чымында чыкпайт, чымында кирбейт. Буларда жасат могу жерде Адылбек дейт, заместитель начальник криминалистик исследование документ. Оригинал документти мен жасам, оригинал документти булар бербей коюшат. Арабаев университет. Биз жоготуу деген баарын исписание чыгарышты. Ал 25 жыл сакталат. 149-жылдын 3-дроп менен 2003-жылы кабылган. Студенттерге зачет бергендер баары тең. Ошонун негизинде бул Дүйшеналиев карап туруп жотганан тиги экспертизаны чыгарды да. Ушагантип болсун, тергөөчүдөн барып алып, законный барбай аны звонить этип, экспертиза чечсе ошону коркутуп тур. Ал өзү уят болот. Мунун баарын эми башкача карашабыз. Могу жерде ким Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, депутаттар, жана айрыкча дагы кайрылдым эле жа депутаты Кокулов деген жигит бар экен. Ошол сиз ушу образование боюнча көбүрөөк бери карап жүрөсүз деп кайрылсам, тергөөчүнүн кагаzy 2 жылдан бери барбайт. Канчадан бери чоюшат анан эми срок давност. Срок давностька менин күнөөм эмес, силер жасадыңар. Ошон үчүн караңызчы. Могу жерде немелерге, милицияларга, милицияга тергөөчүлөргө алмаштырбасаңыз кайра чыгарып, прокурордун баары мындайча айтканда шереңге. Алар изилдеп келип чыгарып чашты да, даже могу жерде караңыз. Сен иштеген 2012-жылдан 30-жылга чейин гуманитарный теологиясына сабак берсем, мына турат. А сен иштеген эмесин деп баары уюшуп алып жасап атат. Эми жерин айтайын. Азыркы аял Арабаев университетинде келгенде. Менин курсташтарым бар. Эмне үчүн буга кайрылат? Келгенде Бакашева деген Тарых музейинин немеси. Тарых музейинин директори. Кочкоров деген бар. Сен каналда иштеп, менен
Булар курстар бөгүрүп атакан кичик балдар булар, нышан дегендер. Булар келет дагы сен костюмшун кийип кел дейт, мен костюмшун галстуктан менен эмнен чөзөм. Мен сен азыр акчаларыңды алып берем. Тигинде мындай деген алып барышып, эшиктин астынан аны пикетке коюшуп жасашып чыгасты. Көрсө булардын амалдары экен. Алар алды экен. Ошол мамалда могу кимди азык иштеген ким жанагы ректорду. Түшүнүп эле начар айыл. Иә. Фамилиясы Абдурахман. Арабаев да азыр келген. Ошону ректор кылып алып келишет. Ана мен алып караңыз, мен атыман чыгышты, телевизорго чыгып, кийгизип коюп барып келип туруп, анан неме дейт? Тиги Кебес деген саясатты колдонобуз. Кебес саясатын айтып коем мына. Чоң окуган класста ал жерде мен таарынганым Жылдыз өзү мындай биринчи жылы өткөндөр начар болчу да сабактар аткарды билбесе айылдан өсүп келсе орусча билбейт анан тиги мен жийиркенип атам дептир мен президентке кайрылсам. Ошол кез ошондо иштеп атканбы? Президентке мен сага жийиркенип атам азыр Жылдыз Сулуш. Билесиң сен мен кандай экен. Даже мен ненемен сен бата алгансың. 1000 жылдыкта тетиги Шеримкулов үйүнө барып ошол иштейт. А Шеримкулов менен мен эч кандай байланыш жок. Анын жетекчиси менен мен жетекчи Москвада бар экен. Шеримкуловго киргиз кел деп мени жиберет. Кадр боюнча жактап атасыздар, барып билип кел деп. Мен ошондо муну көрүп калдым, ошондо кандай иштеген. Анан көрсө Исановдун айылын жактап алып ошол жерде жүрчү. Исановдун айылын Рамазов. Анан эне мен сени бата алам дейт. Мен боз үйдү алып алып ошо 1000 жылдыкка 5 флягымыз 1 жылдык алып келип батасын алып ошол жерде берип ошону таанып калса анан мага жасаганын кара курсташтар жийиркенип атам деп. Анан кандай аялы окусаңыз Садыр Нуркожаевич бул кандай эки көчөдө жүрүп азыр канча иштер жасап атат. Кандай ректорлуктар булар шайлашканга укугу бар. Сизге таянып, сиздин партияңызда каякта экенин авторитетиңизди кетирип, тем более могу караңызчы, эски соттордун ишин булар колдоп атат. Эски сот 3 жерден чоң турат. Тергөөчүнүн баарын неграмотный 5 сапар жаздым. Билбейт экен, булар билет экен тергөөлө. Сен урсаң эле сразу алып келип камайт. Башка логика жок. Муну түшүндүрө албайт. Мына бүт бактуу. Ушунун баарын мен четке кетирип жатат. Экинчиси, мен эмнени берем? Илимий жактан чүйт карайын, эмнени берем? Бу жерде бир дагы мугалимдер статья жазганын көрбөдүм мен. Бүт статья жазып. Караңызчы. Эсенге бизде деген бар да эсенге келишти. Ошонун төрагасы Назарбаевка жазсын, сизге кризис келип атат деп мамдаттым. Абайлаңыздар. Анткени биринчи уровень, экинчи уровень, макро уровень дегендер бар да, ошону салыштырабыз. Анан ошонун тигинде да жазсам, этно социология, этно методология деп жазсам, тиги ким кагаз карабай эле айтып жазсам, жанагы Бакаев бар экен институту при КГБ. Биз жаңы стадияда турабыз, иш баштап атат. А мен уже 70ке чыгып калдым. Невидимка жактарынан. Булар айтпадымбы? Орусча, кыргызча сүйлөбөйт экен башка жак. Баарын тең айтты. Могу жерге боз үйлөр тигилди. Анан экинчи жактарын баран кыргыздарга нема жакшылык алып келбейт. Бир жак жагын бар. Боз үй жок, жарымынын баарын тең күмбөз кылып коюшканда. Бак өткөн Орусда. Ошону жазды. Дагы бир маселе могу жерде кандидаттык степенге булар айтып атпайбы? 300 сомдон Акаевдин убагында 2006 башталган dedi. Андан кийин 19 январь 2011-жылы 18 номер менен жаңы жактайда шартта 7000 сомдон төшөт. 7000 сомго 1-майга мен 11 жыл иштеп атам да, ошолмаста. 7000 менен мен ушуга кирсем, сен иштеген сеники жарабайт дейт. Ушундан баштап мына 7000. Ошон үчүн ушунун негизинде кандидаттык степенинен кайра башталды да могу жерде турат. Жаңы 7000 сом кошулду. Бул 300 сом болбаган 2006 жыл Кулуптун убагында болгон. Муну неме ошол стат секретарь болчу Абдыраш деген министерство образованиядан мага берип атат. Могу жерде сизге бир суроо айта берсек аябай көп да. Азыр сиз ошол кандидаттык степениңизге ала турган суммаңыз канча? Баары бир 750 миң. Жерде монт жасатат. Мынаңыз. Неме дейт? Доцент, имеющий ученый степень доктора наук 7500, имеющий ученый степень кандидат наук 7000 деп турат может. Сааттан барып белгилекен. Мен ушун баарын эчтеде иштебесем жок. Анан мунун баарын көрдүңүзбү? Муну Райым Бачаевга да кайрылганбыз. Мунун баарын тең көргөн, карагылып, жогорку кеңешке бүт баарын кайрылды. Анан экинчиде бул жерде тиги мен подружкам, анан мен тиги өлгөн Рамазан ирекеттерди айтып эле, могу жерде бакашыл көп атам да бакашыларында. Кимдин Арабаев атындагы мугалимдер бар экен. Айгүл Жапаровна менен ушаяк менен тааныш поддержкасы дейт. Аларды бетке айткан болбойт уятыңар. Силер ишиңерди билгиле. Ушундай кантип ректор болсун, аял Арабаев дитак талкаланып атат. Зайниев деген жанагы
иштеп туруп балдардын акчасын жакшы келген балдарды кулатып туруп калган бар канчалык өздөрү кайнарган канча миллион акчаны жасап жанагы Бекбоевдон калган мурунку ректор ошонун акчасын бүт биз төлөдүк контракт эсебинен деп албай дагы 4 кишини сиздин көзүңүз айтпадыбы бирөө ошо деп Кенжебек немесин албай калган пенсиясын соттонуп ушундай жактайт да эми ушунун баарын айтарым мына баары тең турат анан апрель май июнь айына могу зайни ИСПОдо мага бербей коюшту да колго мына колго анан булар мынтет апрель майына кол кой дебедим мен колго март айына келип акчаңды алып кет дейт а мен апрель майына айтып атам ушундай жасайт да мына ушунун баарын айтарым сизден көп суранарым баардыгы тең калп тергөөчүлөр неметип сотко ылдам жибергенге тергөөчүлөр карасын тергөөчүлөр да сизге каршы иштеп атат эски президент жасаган ишин айтып бизге таңлап анын баары бүттү мен 20-жылы кайра сиздер аркылуу ошону эске алып неметиш керек баарын кетириш керек кичине өзүңүздүн неметиңиз мен ушул жердеги ушул Касмалиев Нарымбек Аксакалдын ишенимдүү өкүлү катары кечээ күнү 2-3 күн мурда очный ставка болду да тиги Арабаевдин ошол мезгилдеги ректору Абдурахманов Төрөбек анан ошол жердеги главный бухгалтерин дагы 1-2 мугалимдерди алып келиптир көз көрүнө агайды калпыга чыгарып бул жердеги экспертизаны чыгарган жыйынтыгын эксперттерге чейин басым жасап азыр Кыргызстан мамлекети ОПГга айланып калды да ушуну мен эки көзүм менен көрүп өзүм күбө болуп келатам агай азыр барактарды мен оюмду бузбаңыз мен бул жерден кайрыларым кайрадан жаңы жагдай менен соттогу жогорку сотто каралып жаңы токтом чыкса ошол токтомдун негизинде жаңы жагдай менен иш каралып жатса булар кайра соттон чечим чыкты деп түмөл агайды басмырлайт тергөөчүгө дагы ошол доотту коюп атат урматтуу тергөөчүлөр жаңы жагдай менен каралган бул ошол жогорку соттун чыгарган чечиминин негизинде жана башкы прокурордун өзү иш козголсун деп чыгарып берген жыйынтыгынын негизинде жаңы жагдай менен келип азыр тергөө иши жүрүп жатат мен ушул жерден айтып кетерим силер мыйзам билбесеңер биз мыйзамдын баарын билип калдык анткени ким ушул жабыркагандар менен иштесе ким ошол тармакта азап тарткандар менен жүрүп ошондой эле ошол нерсени көрсө азыр мына чабандар жөнөкөй карапайым элдер юристтен тергөөчүлөрдөн кыйын тергөөчү болуп кеткен силер ойлогула биз кыйынбыз деп кечээ күнү келгенде тергөөчү тим эле аларга жатактап жан тартат бул жерде Аксакалдын толук далилдери турат мына дипломдор мага да берип коюңуз дипломдорун фальшивый дегени мына бул диплом эмне Россия фальсификация жасабаса керек эми биздин Кыргызстанда боло берсе дагы андан өтүп бул трудовой книжкага өздөрү жазып койбой жазып бербей кордоп келе жатат Кыргызстанда редкий специалисттер теология жана социология боюнча профессор академикке чейин жете тургандарды бүгүн биз кордоп отурабыз ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич азыр депутаттарга да кайрылып кетерим Аксакал азыр айтып атат мен сиздин убагыңыздагы жаңы мыйзам туп-туура сиздин убагыңыздагы жаңы мыйзам элге көп пункттары каршы болуп калган урматтуу Садыр Нуркожоевич 3 жыл гана мөөнөт деп койдуңуз коррупциянын мөөнөтү бул мөөнөт 3 жылга эсептелбейт деген дагы пункт бар аны карапайым эл жана сабатсыз тергөөчүлөр эске албайт экен ошондуктан ушул 3 жылдык мөөнөт дегенди алып салыш керек депутаттар тез аранын ичинде себеби коррупциянын бетин ачыш үчүн 3 жыл мөөнөт бул мөөнөт эмес эми ачып эми тергөөгө келгенде эле тергөөчү созуп отуруп жанагы иштин мөөнөтүн бүтүндөй эл ошондон мынантип жабыркап көчөдө калган мөөнөтү бүтүп калат атайын акчасын алып сөзөт мөөнөтүнү калыбына келтирбей ошонун айынан миң деген адамдар көчөдө калып жатат ушул Аксакалга мен дагы бир көргөн чындыгым бир барып мен өзүм барып сүйлөштүм ишенимдүү өкүл доверенностьтун негизинде Арабаевдин жетекчиси ушул Абдурахманов Төлөбек мырзага Аксакалдын миллионго жетпеген акчасы бар экен бир жерге жумушка алып туруп алдыңа кетейин иним өзүң оорукта калыпсың ушул Аксакалдын ушул 700 000 акчасын төлөп берип мына соттун дагы чечими бар экен ошол
чыгарылган жазылбаган неме иштеген мөөнөтүндөгү ишин кайрадан жазып берсин деп ошолордун бирин эске албай азыркы бийлигинин күчкө салып баардыгы азыр тамырлашып ушундай акчалуунун заманы келген мезгилде ушул аксакалды мүңкүрөтүп ушул аксакалдын карасанаттарылык менен трудовой книжкасыга жазбай өзүн кууратып ушул акыбалга алып келгенге силерге ким укук берди? Мына биздин Кыргызстандагы тергөө иштеринин, мына биздин прокурорлордун, мына биздин укук коргоо органдарынын бул бир эле мисал. Мындай мисал менин коомумда миңдеп саналат. Ошондуктан Садыр Нуркожоев тез аранын ичинде ушуга окшогон өтө орчундуу, оркойгон мыйзам бузуучулуктардан жабыркаган элдерди кабыл алып, өзүңүз чекит койбосоңуз, быйылкы жылы күзүндө булар толкуп же болбосо өздөрүн өрттөп, бүтүндөй дүйнө жүзүгө челменде боло турган мезгил келип калды. Мен айтайын. Азыр дагы бир суроо сизге. Кайсы жерде жана ректор менен кайсы жерден жолугуштуңуздар? Ошону тактап айтып берсеңиз. Биз ректор менен жана ошол ректор Абдурахманов Төлөбек мырза биринчи Арабаевде ректор болуп жүргөн. Кийин Кыргыз улуттук университеттин ректору болуп, ооруганына байланыштуу азыр кетти. Азыр ошо өзүнүн арызы менен кетти деп жакында чыкты. Ошол жерде биз 1 май районунун тергөөчүсү Бактияр мырзанын кабинетинде болуп жаткан очный ставка болду да 3 күн мурда. Ошол жерде дагы муну кодулап, главный бухгалтерларын алып келип, башка эле соттордун чечимдерин көрсөтүп, уже соттун чечими чыккан дейт. Ошо соттун чечими чыккан, ошол чечим жаңы жагдай болуп, аксакал жаңыдан прокуратурага арызданып, ошол прокурорлор козгоп берген ишти булар жаңы эски мөөнөтү бүткөн, бул бужер какталган десек, тергөөчү сабатсыздагы ошону эске алып, ушул чордуу аксакалдын тергөөсүнү бурмалап, анан булардын бир шылтоосу сотко жибербейбиз дейт. Сотко жиберсек баары бир мөөнөткө такап туруп, биз кыскарткандай эле соттон да кыскарат дейт. Мына элди асаткан мөөнөт ушул 3 жылдык мөөнөт. А коррупция элементи бул мөөнөтсүз мурдагы мыйзамда ушундай жазылган. Мен айтып коеюн, баарын айтып берем. Жакшы, абдан жакшы суроо бердиңиз. Башынан ойлоп келе сиз таптыңыз. Сиздерге журналисттер профессионалдар немеде? Буларга мага жанагы мага момундай тетири студенттердин колун коюп жасабадыбы? Булар ушуну утуп албадыбы? Болгондо сот карабай койду. Утуп алгандан кийин анан мен 110 миң доллар менен министр образования соттолбоду кармалып. Мурун бул ошолор чогуу өзүнүн бир планы бар окшойт. Ошол моменттен пайдаланып мага кат жаздым да, текшергиле менин колумду деп жазсам, алар минтип жазды. Не нашло своего подтверждения деп, ошол кездеги 20-чы могулардын баары комиссия түзүп барып берет. Анан комиссия түзүп бергенден кийин Оморов заместитель министра анан ушул моменттен пайдаланып карачы хитрлер. Амалдан туруп Ташиев Кыдыршаевичти, Камчыбек, Садыр Нуркожоевичти алдап туруп чоңоюп кетишет булар иш кошулса да. Арабаевга барып, бирөө улуттук университет, бирөө болгондо да кадр маселеси боюнча немеге Жапаровга, Акылбек Сөмбековичке иштейт. Барып чоңоюп. Фамилияларын айтып берсеңиз. Акылбек Жапаровга кебен, Сөмбековичке ден. Октябрь Капалбаев иштеп атат. Муну Едил Байсаловго да жаздым, баары басылып калды. Ким болсо улуттук университетке кетип калат, оорусу эмесле, ошол жакта момундай иштери бар, түшкөн окшойт, кетти. Ошол моментте алдап туруп кат жасат. Мен бул жерде аброюн түшүрүп атышат. Бул жерге да колдонобузбу? Мунун колдоочулары кайда? Экөөүнүн, эки достун. Булар эмне үчүн алдап туруп барышат? Булар алдаган нерсе кантип мага документ жасап атат, могу иштеген эместер. Караңызчы, кантип ишенсе болот? Анан азыркы аян жазы Арабаевда болбойт да жасаган ишин. Общий кадр маселе түшүнүп жок экен. Зайниевден жананча миллион акча жасаштырып, муну кайра проректор кылып койду. Ол мага иштеген апрель-май айына акча төлөбөй атат. Анан аскалган мен бардым буларга. Мировой кылалы деп бардым, 7-чи каналдан ээрчитип алып барсам, канча газетке жасап. Барсак буларын Абдурахман баш болуп, студенттердин астында мени сабатты. Караңызчы. Мына могу кишилерди жиберип коюп, мына
Могу жерде. Бул кайсы жыл болгон? Канчанчы жыл болгон бул? 22-нчи жыл болду. Мировое соглашение кылалы, коем деп мен барсам болбойт мына. Сабатып атат мына. Чыгып оронд мен да чыктым товарскка теп, могу иштеп. Университеттин астына мен аброюм түштү студенттердин арасына. Буга да чыдадым баардык. Мына караңыз, булардын жасагандары. Албай иш козголгон жок беле? Жок. Жок, onu карабайсыз. Бул ошондо иштеп аткан бул. Эксперттик азыр ректор уятып жатат. Эми ушундай аядын жолун жолдоп аткан жанагыларды уюштурган могу азыркы ректор аянды. Аргын Ажонун немесин фамилиясын айттырып бер жакта кишилерин барган Айгүл Жапарова менен байланыштырып. Анын баарын керек эмне? Мына турат фактылар, жасылып барып тең. Анан мына ошолордун баарын айтабыз, газетага чыккан айтпайлы го. Айгүл Жапарованын атыны сатпасын. Жылдыз Бакашева, Айгүл Жапарова, Садыр Нуркожоевдер түрмөдө жатканда биз жүргөнбүз. Жылдыздар кылпылдап, ошол мезгилде Атамбаевдардын колтугуна кирип, ошол мезгилдеги чиновниктердин гүлү болуп тагылып жүргөн. Жылдыз Бакашева, кайсы бетиң менен мен сени чукуп чыгам. Өтө көп фактыларың бар. Уурдалган картиналарың боюнча, сатып жиберген антиквар китептериң боюнча жакын арада мен коомчулукка алып чыгам. Сен Сүйүнбек Касманбетовдун кылпылдаган Секетбай болсоң, сен кыргыз элинин душманысың. Канчалаган элдин акчасын алып инин качып жүрөт. Кана коррупция менен күрөшкөн Камчек Кыдыршаев. Алдыңарда отурат, күлкүлдөтүп апарып тарых музейине коюп койдуңар. Мен ушул нерселер, ушулар үчүн менин атым жаманаттуу болгон. Урматтуу Камчек Кыдыршаев, бүгүндөн тартып ушул Жылдыз Бакашева окшогон Секетбайларды Айгүлдүн атын атагандан коркчу мезгилинде. Мына биз жүргөнбүз, мына ушулар бар Айгүлдүн жанында жүргөндөрбүз. Ошондуктан Айгүлдүн атын жамынып, Садыр Нуркожоевдин атын жамынганыңарды токтоткула. Бүгүнкү мурдадан берги келип жаткан чиновниктер. Силердин бириңер басып келген эмесиңер, канча жолу сотторунда. Жок дегенде видеодон бир изиңерди көргөн эмеспиз. Бүгүн мен талап кылам. Жылдыз Бакашева окшогон, Нышанбек Кочкоровго окшогон, кой терисин жамынган коррупционер силердин атыңарды сатып жүргөн. Силердин атыңарды сатып канчалаган элдин канын какшатып жатат. Нышанбек Кочкоров деген дагы журналист. Мен бетин айтам, мына бетине коомчулук билип алгыла. Ким кайсы жерде эмне коррупция менен иштеп отурат, биз ачыкка чыгарабыз. Бир Аллага жаныбыз аманат. Коркуп бүткөнбүз. Кыргызстан мамлекетин оңдойбузбу? Баарыбыз биздей кылып күрөшкүлө. Антиделовый совет коррупцияга каршы күрөшүп кана бетин ачкан Нурипа Алыкулова. Мына биз ачып келатабыз. Бүгүн бардык нерсенин бетин ачып, өмүрүбүз коркунучта турат. Бирок күрөшкөн. Рахмат. Экинчиси да чуть-чуть кошуп коеюн. Болуп кетти баягы. Токойго ары кирсең отун көп дегендей. Могу жерде бул неофашизм саясатына кирип кеткен жанагы аялдар бар. Муну билиш керек. Экинчиси бул чисти кыргызбы? Мына ошону табыш керек. Анан выборка, анан өзү анализ өзү чыгат. Мындай кылбайт да Кыргызстандын баарын кыйнап, баары тең жакшы. Жакшы. Качандан бери элди кыйнайт. Элди кыйнап анан астына азыр доллар менен кирет экен музейге. Кирсе анын баарын тең бердирбейт, тетирге. Жанагы текшерип келген дипломдор бар да, анын баарын алдырып сатты. Мындай болбойт да, тем более канча жүрөт бул дипломдор жасалып. Тем более докторский дипломду менин дос балам, демек, сага перевод кылып которуп берген Казакстандан орусчасы. Сен кайдайынан түштең ичине өзүңө келип аракет кылбайсың. Кантип чогулган курсташына ушундай жасашсын. Коет, шылпылдатып. Чипл кыйын болуп өзүнчө. Элдин баарын кыйнап канча кыргыздардын бар. Азыр тарых музейинин директору болду. Азыр тарых. Мына баарын тең. Баарын жасап. Библиотекадагы эң кымбат китептер жок. Эң кымбат миллиарддаган суммага картинаны жоготкон ал антиквариат. Антиквар. Атамбаевдин убагында жоготуп, иш козголбойт. Жоопко тартылбайт, кызматтан кызматка. Вице премьер-министрликке чейин көтөрүлүп барат. Эмне эле мынча кылпылдатасың? Премьер-министрдин. Чоокун кошоган болсун. Жирке. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Максатбек Кубатович, биз ушундай Facebook аркылуу кайрылып эле келешатабыз, постторду жазып эле келешатабыз, соттордун, тергөөчүлөрдүн, прокуратуранын көзөмөлдөбөй кылмышкерлердин ачыктан ачык корголуп жаткандыгын. Ошондуктан биз сиздерден суранарыбыз, бүгүнкүдөй ошо мыйзамсыздыкка бөгөт коюп, ошо өзүңүздөр башында туруп, жарандык коом менен бирдикте
комиссия түзүлүп, азыр болбосо качан биздин президентибиз эл аралык иштер менен алек экен, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Максатбек Кубатбекович, ушундай белиңиздерди бекем бууп, бир канча жылдан бери коррупцияга малынган соттук системанын тазалануусуну суранабыз, ишенебиз. Ушундай бүгүнкүдөй мөгдөгөн, мүңкүрөгөн, тонолгон элдердин батасын алыңыздар деп суранамын. Кайрылат элем могу Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, Максат Кубатовичке. Азыр бу Султанбаева, анын баласы или группа лиц, которые обманным путем завладели моим имуществом, каракчылык кылып баарын талкалап, уурдап, сатышып, анан еще банкка, РСК банкка коюп, баягы эчтеке турбайт, бу 3 миллион турбайт, бу 2 миллион турбайт деген жеримди 18 миллионго коюп сатып атышыптыр. Баягы РСК банктан 6 миллион алып алып дагы эле төлөбөйт да, булар только алат, талкалайт, уурдайт, калпайтат. Ошол экени ариске коюп, банк кызматкерлери да чара көрүшсүн. Өзү жанагы Султанбаев Бактыбек деген, Султанбаева Гүлнара деген өздөрүнүн залогун коюп, өздөрүнүн оокатын сатышсын. Менин оокатымды ариске коюп, сотторго суд присяжный кылып, комиссия түзүп бериңер деп талап кылам. Рахмат.